Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmattуу Nur Media kanалын көрүүчүлөрү, даанышмандарыбыздын бири айтмакчы, келечек жаштарыңды көрсөтчү, эртеңки күнүңдүн кандай болорун айтып берейин. Мына бүгүн 31 май 2025 жыл, өзүңүздөр көрүп тургандай, өлкөбүздүн келечеги болгон жаш өспүрүмдөрдүн жан дүйнөсүн байытып, чыныгы адамгерчилик сапаттарды үйрөнүүгө, ошондой эле ата мекенди сүйүүгө үгүттөгөн жайкы Куран курсу жана лагери жыйылдагыдай башталууда. Азыр мына ошого карата өлкөбүздүн 7 тубанынан өздөрүнүн перзенттеринин ийгилигин ойлогон ата-энелер өз балдарын алып келүүдө. Азыр мына кабыл алуу башталайын деп турат. Биз андыктан ата-энелер менен маектешебиз. Биз менен бирге болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Амансызбы чоң апа? Аманчылык балам, аманчылык. Рахмат. Лагерге небереңизди алып келдиңиз окшойт, Неберемди. Ооба, бул менин неберем. Эң кичинекей баламдын баласы бул. Кайсы жактан келдиңиздер эле? Мен Ушуктан келдим балам. Атайын небереңизди ушундай улгайып калсаңыз да алып келип, сиз канчага чыгып калдыңыз апа? Өзүм жашым айтайынбы? Бирок өкмөттүн жашы да чоңмун да. Ошон үчүн өзүм жашым 84гө чыктым. Машалла. 84дөгү апам өзүнүн небересин тапшырыш үчүн алып келген. Анан негизи чоң апа, кабыл алуу 1-июнда. Ооба. Анан сиз келип отурсуздар эрте. Эртерээк. Бу жерде очередке туруш керек экен. Документтердин баардыгын тууралаш керек экен, жакшылап. Ошон үчүн эртерээк келдик балам. Анан ушу балдардыкынан неберени алып келип, ушу даярдап атабыз азыр эми ушу окууга. Кыргызстаныбызда ушундай жакшы окуу жайлар бар экен. Жаштарыбыз кандай бир сонун билим алышсын. Алым болушун, жогорку эмелерде турушун. Мына ушундай деген максаттар эненин баардык бир жаралган энелердин баардыгы ниети ушундай да болот. Анан башка ата эне деген ушу балага төлкөшү. Жакшы ниеттен башка эч нерсе айта албайсыз. Неберелериңизди алып келдиңизби? Неберелерimi алып келдим. Кайсы жактан келдиңиздер? Өзүм Акталадан, Нарын областынын Акталасынан. Бирок неберелерим Бишкекте турушат. Анан көчө эле уктум мен. Көчө угуп эле, анан бүгүн эртең менен бияка келдим. Документти даярдап алчы. Биринчи жолу келип атасыздарбы? Ооба, биринчи жолу. Муну Карабалтага деле биринчи жолу келип атам. Мен өмүрү бияка өткөн эмесмин. Көрүп кандай сезимдер пайда болду сизде? Сезим жакшы. Могу көрсүн деп буларды кошо эчте келбедим. Бул жаш жетпейт экен. Мына көрүп атат. Жакшы. Кандай максаттар менен небереңизди алып келдиңиз? Муну ошол дүйнөсү таза адам болсун деп атам да. Мусулманчылыктан билсем, мусулманчылыктан көп алыстап кеткенбиз да. Мына эсирдин чоңойгон кишилер. Бирок өзүм атам намаз окучу, мен азыр намаз окуйм. Ажыга барып келгем. Кудайга шүгүр. Иманды карманабыз, ислам динин. Анан булар да ошондой карманып, жашынакай кандай жумушка иштесе дагы жүрөгү таза, ниети таза болуш керек да. Куштун эки канатындай. Бир жагы мындай илим болсо, бир жагы бул диний илим экөөнү бирдей алса, анан ошондо алыстап учат да адам баласы. Ансыз жок болсо, бир канатсыз сынык болгондой ошо жанагы институтту баарын көрүп эле жүрөбүз. Жалаң кызыл диплом 5 менен өткөн менин өзүмдүн деле досторум бар болчу. Иманы бекем болбогондон ал баары башка жакка бурулуп кетет экен да. Шайтан асырып кетет. Бул иман бекем болсо, бардык нерсени ошо менен сабырдуулук менен, иман менен жеңет да. Иман жок болсо эчтекени аткара албайт. Ошон үчүн мен ошо имандуу жигиттерден болсун деп неберелердин ошондой тилек менен ошол алып келдим. Негизи сиздин жеке оюңуз боюнча ушул неберелериңиздин лагерге жатып окугандыгы дурусбу же каттап окугандыгы дурусбу? Жок, жаткан эле жакшы. Жатып уш. Себеби эмнеде? Үйдөн алысташ керек да. Үйдөн алыстап мындай турмушту кагылып согулуп көрүш керек да. Анан күнүң алып кетип, кайра алып келип турсаң анда жакшы деле пайда болбойт болуш керек. Барганда үйгө барганда кайра эркелеп чалкасына кетет да. Бул адам баласы башынан өткөрмөйүнчө, жон терисин менен сезмейинче чыкпайт. Анан негизи ушундай лагерлердин уюштурулгандыгы биздин өлкөбүзгө канчалык деңгээлде өнүгүүсүнө салым кошот деп ойлойсуз? Көп эле кошот салым. Мунун лагердин түрү бар да. Беркинде эле илгерки пионерский деген лагерлер бар. Аларда мисалы мындай адеп ахлак, диний жагын айтпайт да. Алар жана орусча мындай советский ал аякка деле барса болот, бирок аяктан мындай көп ички дүйнөсүнө тарбия ала албайт. Жасаганы жакшы эле болот. Бияктан ата энени кандай сыйлоо, Алланы бар экенине ишенип, жокту барды сезет да. Тияктан болсо жок барды сезбейт.
атам алып келип атат, атам төгүп атат акчасын дегендей ушундай ойноп күлүп келет да. Мен оюм ошол, бияктыкы ошол өзгөчө. Мындайлар бардык областта ачылса деле сонун болмок. Бардык областта ушундай, могу Кара-Балтаныкындайчы. Мисалы Нарында бар, Нарындыкы бар. Мындай эмес да, деңгээли кичирээк. Кээ бирөө ойлойт да. Могу медреседе болуп атса деле бул жалаң эле диний жагын эле окутуп анан молдо эле болуп кетет, анан молдо болсо каяка барып иштейт дегендер бар. Кээ андан эмес да. Буякта окутуп атпайбы? Кадимки программаны окутуп атат. Анан окугандан ал кааласа инженер болот, кааласа учкуч болот, кааласа бухгалтер болот деген өзү тандап кетет да. Анан жок диний жагын алам десе, анда диний жагын улантып анан ошончо чоажыдай алым болуп чыгат. Анан ар кимдин ошол көз карашын тандоосунда да менин оюм да. Чындап айтсам, былтыр биринчи жолу келгенбиз. Мага аябай ушул жердин орусча айтмакчы аурасы аябай өтө башкача болгон. Эми биз алыс жолунан келгенден кийин баягы биринчи жолу кадам таштап аткандан кийин бизге өтө ар түрлүү сезимдер болуп атты да, бирок ошол сезимди айтып дегеле бирөөгө айтып дегеле түшүндүрө албайсың да. Бирок баламдын эми өзгөрүүсү өтө сонун. Чындап айтсам, биринчиден кадам ушул жерден тарбиясы ата-энени сыйлагандан болуптур. Ошо бизди ушунчалык баягы ата-энени сыйлаганды үйрөнгөнүнө ушул Нур мечитине аябай ыраазычылык билдирем. Анан биз чындап айтканда баягы талаалап иштеп жүргөнгө байланыштуу эми биз ушу балдарыбызга сен мусулмансың, сен биздин парзыбыз намаз деген нерсени көп нерсени үйрөтө албаган үчүн анан ушул себептер менен биринчи кадам менен ушундай келгенбиз өзүчө. Анан ушул жерден баягы сабак берүүсүнө байланыштуу балага деген ар бир кадамын кайсы жерден баштап кандай киресиң, кайсындай бут менен баштайсың деген сөздөн баштап үйрөткөн үчүн аябай сонун прям эми айтып түшүндүрө албайм да, негедирчи ушунчалык сонун нерселер. Кудайга шүгүр, мына эми быйыл да кече жок мурда күнү кечинде келдик, кече иштерибизди бүтүрүп алып, мына Кудайым буйрса келип калдык. Быйыл да Кудайым буйрса өзгөрүүлөр пайда болот деген үмүттөмүн. Будан ары кадамды дагы астыга таштап жылдык окууга түшүп калганга мен да аябай күбө болом. Ушул балам аркасынан биз дагы жолго түшүп, ушул намаз жолуна түшкөнгө мен деле даярмын. Машалла, Алла разы болсун. Негизи эле бул бала тарбиялоо маселесинде баягы көпчүлүк ата-энелерге түйшүк жаратып жаткан маселе бар да. Телефон деген маселечи. Анан айтсаң, ошол телефондон балдарды арылтуу жолу барбы? Мунун бирден бир жолу ушул динибиздин тарбиясы да. Негизи баланы жаш кезинен ийип коюш керек. Мен байкашымча, мисалы, тал чубукка салыштыра берем да, ийилип турган тал чубукка. Тал чубуктагы жоом болуп кеткенде аны мындай ийемдесең карсы өтүп сынып калат. Ошол себептен кичинекей кезинен тал чубук кезинде мынтип акырын ийиш керек, аны көндүрүш керек. Ошо кичинекей кезинен баягындай телефонго көп берилтирбей бериш керек эми, бербей кое албайсың, азыр замандын талабы. Ушул нерсеге бардык эми болуп атат. Ошол себептен аз-аздан берип, бирок куткарып калыш керек да ушул ооруданчы. Анын жолу бир гана ушул медресе. Медреселер азыркы диний тарбиялар да. Лагерлер, ооба. Машалла. Анан ушундай лагерлердин уюштурулгандыгы биздин өлкөбүзгө канчалык деңгээлде салым кошот? Ошол боюнча мен көп угам да акылмандардын сөзүн. Бир өлкөнүн келечегин көргүң келсе жаштарына кара. Эгер ошо жаштары адеп акылактуу, ыймандуу, түз жүрсө, демек ошол өлкө келечекте өнүккөн бир мамлекет болот. Бир өлкөнүн жок болуп кетүүсүн көргүң келсе да, анда жаштарына кара. Эгерде жаштары бузуку, туура эмес жолдо, жаман жолдо жүрүшсө, демек билип кой, ошол өлкө келечекте жок болуп кетет. Келечеги жок деген сөз. Ошол себептен биз балдарыбызга жаш кезинен кам көрүп, аларга диний түшүнүктү дагы тарбия берип, диний түшүнүк менен Кудайдан коркуу, бирөөнүн акысына кирбеш керек, бирөөнүн буюмун урдабаш керек, жалган сүйлөбөш керек, адеп акылактуу болуш керек, ата-энеге сый урмат, кичүүлөргө ызат, улууларга урматты жаш кезинен үйрөтүп койсок, келечегибиз өзүбүз үчүн да, балдарыбыздан кийин өзүбүз сый көрөбүз, мамлекетибизде жакшы инсандар болот. Ал эгерде эч ким кам көрбөсө, мамлекет дагы кам көрбөсө, ата-энелер да кам көрбөсө, жаштар бузукулук жолго тайып кете турган болсо, анда келечекте ошол бузуку бир коомдун зулумуна өзүбүз туш болуп калып коркунучу бар да. Ой, телефон такыр ошо телефонду койдурта албай койдум ошо. Ошо телефон үчүн дагы алып ушунча бир ай болсо дагы тынч отурсун деп алып келатам да. Телефон таптакыр эмете албай койдум ошо телефондончу. Ошо телефондон арылтыш үчүн ушунча калып келдиңиз. Телефондон айрылып ошо телефонду кармап отурган бул жерден жок дегенде канча эмени тарбиялат бул жерден, устаздардан, агайлардан.
билим алат да. Ошон үчүн жанталашып келели деп мынтип күтүп келип отурабыз, кезек күтүпчү даярдап.